Туғандар, ассаламу алейкум. Нұрғазы ушундай карда да тынбайт экенсиң деп атасыңарбы? Сиздер үчүн буйруса кар жагса да, жаан жагса да кызматтабыз туғандар. Өткөндө могу Азия Микс деген магазинди көрсөтүп кеттим эле. Андан кийин өтө көп көрүүчүлөр бизден телефон номерин сурап калды туғандар. Могу Новый Черемушка метронун 6-выходунан түп-түз эле басып келсеңиздер, мынакей бул жерде жазылып турат. Дубалда жазылып турат, үстүндө жазылып турат. Бул жерде и кире беришинде да жазылып турат туғандар. Азия Микс магазини туғандар. Келсеңиздер, мужской, женский бүт одеждалар бар экен. Дагы жаңылап койдук бир сыра дейт. Азыр сиздерге көргөзө кетейин туғандар. Так, экинчи кабатка көтөрүлөбүз. Кирип келгенде эле мынакей могул жак. Жигиттер, ассаламу алейкум. Таксырлар. Чарчабай ишталып атасыңарбы? Өткөнкү видеодо айта кеткем, бул жерде 10 миңден 15 миңге чейин эгерде соода кылсаңыздар, момундай сонун сакал алгычтар, беспроводной наушниктерди подарка кылып, каалаганыңыздарды тандап алып кетсеңиздер болот тугандар. Кечеги видеодон кийин сонун бул жерде обновление болуп туруп, жаңы обувтар келип тур тугандар. Могул жердеги обувтарга дагы эле акция болуп атат экен. 900дөн, булары 2000ден тугандар. Каалаганыңыздарды тандап алып кете бересиз. Обувтар, жаңы обувтар келип тур тугандар. Полуклассический, спортивный, мондай Nike'тар келип тур жаңы. Так, биякта жигиттер соода кылып атышат. Бул жактарын бир сыра көргөзө кетейин. Так, курткалар келип тур тугандар. Жаңы курткалар. Бааларын айта кетсем, новый стилде мондай жогум курткалар келип тур. 2800дөн экен баасы. Так, баалары көрүнүп тургандарды көргөзө кетейин. Калгандарын тугандар ошол көргөзүлгөн номерлерге чалып дагы сурасаңыздар болот. Адресин обязательно видеонун астына жазып коем, ушул жерге келе бересиздер тугандар. Двойкалар келип тур тугандар. На выбор 4600дөн экен, бирок качествосы өтө жакшы экен тугандар. Караңыздар. Үстү бул шымы. Бир комплект аласыңар, мондай сон жилет аласыңар. Всё тугандар. Сонун болуп чыкып кийинип кетип каласыңар. Мондай сонун курткалар келип тур. Мондай дагы курткалар келип тур. 3800дөн экен булар дагы. Так. Ушунда да караңыздар, джинсылар, полуклассический, джинсы, спортивный, бүт бардыгы на выбор. Женский жакта көргөзө кетейин. Бул жактын акциясы уже бүтүп тур тугандар, өзүңүздөр жакшы билген эле өткөн роликте бир куртка алсаңыздар, мондай двойкалар бекер берилип атты эле. Азыр уже скидкасы бүтүп тур тугандар. Мондай курткалар 4,5 миңден экен. Кашемир мондай сонун пальтолор 13,5 миң рубльдан экен. Двойкалары 4700 рубльдан экен, оңгырагылар. Кыздарга дагы бүт на выбор жилеттер, курткалар, джинсылар, обувтар бүт бар жогу бар тугандар. Караңыздар. Классический дагы мондай сонун юбкалардан бери бүт бардыгы бар экен. Женский обувтар, носкиңиздерден баштап сумкаңарга чейин бүт таап кетсеңиздер болот тугандар ушундай. Могул жерде кассирде сиздерди эртең саат 10дон кечки 10го чейин ушул жерде сиздерге кызмат көрсөтүп, ушул жерде тейлейт тугандар. Караңыздар, андан башка дагы түркүн мондай балдарга керектүү, кыздарга керектүү нерселер бар экен. Келип алып кете бересиздер тугандар. Сонун духилер да бар экен. Духилер. Ушундай. Кеттик ана тугандар. Видеону дальше уланталы. Бүт бар эле сурап калат. Нургазы машинени каяктан алдың дейт. Тугандар, ачык эле айтам. Кредитке алгам. Выкупка алгам. Көп айтып калат, анан кийин каяктан буларда машина, андай деп. Кредитке келген машина. Жанаман болсо акча табылар деп кредитке алып алганбыз деп төлөп атабыз. Колдон келишинче аракет кылып. Ушундай тугандар. Айына 160 миң берем. Билбегендерге айтып коеюн. Айына 160 миң берип, ушинтип бизнес класста иштейм. Азыр мойкага алып келдим машинени. Бүгүн күнгө жума болуп калды тугандар. Көрөбүз бүгүн да кандай заработок болот. Колдон келишинче Кудайдын рызкысын терип келебиз эми. Ол жака кичине карларын түшүрүп койбосом. Мойшиктерге жана ичине киргенде мойкага бүт кар бар чогулуп калып атат. Ошого түшүрүп коеюн деп атам. Эми кимге интересный болсо көрөт тугандар. Билгениме колдон келишинче айтып деп, элдерди үйрөтүп, кандай иштеш керек, эмне кылыш керек үйрөтүп атам колдон келишинче Instagramда, YouTube'да. Кимге интересный болсо көрсүн. Кимге не интересно, пожалуйста, тугандар. Выбор за вами дейт го. Ушундай. Бүгүн машинени жуудуп тазалап, бүгүн дагы шык кыйып алып ишти кылабыз. Кеттик анда.
Так, все тугандар. Суларды алдым, бүт бар жоғын даярдадым, жуудурдум. Машина içi свежий, вот мощный жыттанып қалды. Негедир пилигрим жоғалып кетті. Последний күндөрү красно-белыйда. Так, азыр жумуштун башында бир машина жүрүп тура берсин, чапа. Муздап калат 5 мүнөттөн. Мына. Чек-чек сону жууп чыктым. Таптаза азыр. Иштин башында кирип бир слегка шамшым этип алыш керек болду. Бир кофе менен сладкий чөйүн бүт жеп алсам, что-то не в себе болуп атам. Анан кийин буюрса починди баштайбыз. Бул круассан менен кофени алып бодрый болуп алып, аны ишти баштайлы. А тут иш башталганда курсак ачып кетет да. Ошондой тугандар. Приятного аппетита. Так, все тугандар. Айтса эле, кечээ күнү тайный покупатель чыгыптыр, кечээ күнү эмес, мурда күнү. Нургазы деп чалыптыр, эмне десем, сенде влажный салфетка жок экен дейт. Ничего себе дедим, кандай жок дедим, о. Подлокотнике постоянно салфетка бар да. Я не согласен в этом дедим. Балким өзү көрбөй калгандыр, мен карманына салгам, постоянно пассажирский жакта подлокотник астында болот десем. Ладно, с этого немеге эч кандай влиять этпейт. Спасибо, что ответили деп ошентип калды. Аз көрөбүз эми фотоконтроль, мотоконтроль сурап калыптыр. GPS боюнча тугандар. Мен азыр iPhone 14 Pro менен иштеп жүрөм. Ленинский проспекттен киргенде катып калып атат. Анан ушу бир-эки жерлерде катып калып атат да. Эми бунун менен баарыңарга iPhone 14 Pro алгыла дебейм. Просто болгондой эле айтам. 13 Pro Max менен иштесем, вообще уже третийден киргенден вообще эч нерсе көргөзбөй калып атат. Почти что. 14 Pro болсо более-менее кыйналып айтам, чем ага карагандачы. Ошондой тугандар. Эми көп эле азыр кыйналып атпай, GPS иштебей, андай-мындай болуп атат деп. Ошондой. Ар кимдин ал жетишинче тугандар. Айла жок, бул менен деле Нургазы жалка дешиңер мүмкүн, но айла жок деп акча табыш керек да. Жөн сувенир кылып үйдө кармап отурганда эмне. Так, бүгүн KFC жанып атат экен тугандар. Кечки саат 5:30 болду. Заправканы кылдык, чайды иштик, сууларды алдык. Бисмилля деп линияга коёбуз. Бүт баары жакшы. О, бонус 5000 сомдук бонус туруп койдум эле, бонус түштү тугандар. Буйрса ондай кылайын деп атам тугандар. Могул ай бүтөт го. Могул ай бүткөндөн ушу кийинки айдан баштап айдын жаңыланат го. Ошондон баштап ушул бир 5-6 айбы же жылдын акырына чейинби ушул баланстан вообще акча чечпестен чогултуп көрүш керек болду, аракет кылып турупчу мындай. Жакшычы канча акча чогулар экен мындай. Өзүмө дагы мындай заодно испытание болуп, ушулто менен акча да чогулуп калат деди. Ата аякка кетет, бияка кетет. Айдын акырына карасаң эле эч нерсе жок да. Мына почин. Бирок 10 мүнөт нар жактан деп атат да. Бул платная подача экен. Поездка в тишине дейт. Водный стадиондон заказ түшүп атат. Елки Бойковскийде турсам. Ладно, бара берели. Коэффициенти жок эле берди, значит, более мындай дальнийрээк заказ окшойт да. Так, тугана биринчи заказды алып келдим. Бүгүнкүгө почин. Так, 31 мүнөттө. 31 мүнөттө 1380 рубль болду. Но тугандар, мен заказды бүткөндөн кийинки суммадан сөз түрдө эсептегенде 30%-ын Яндекстин комиссиясына алып туруп анан эсептегиле. Мо 1380ден 30% еще Яндекс өзү алып калат. Мен видеонун акырында айткан немелер болсо, суммалар болсо, ал реальный суммалар тугандар. Мен уже Яндекстин комиссиясынан сырткары ал жерде таза калганын көргөзөм. Машиненин арендасын эмне үчүн эсептебейм билесиңер? Эми машина өзүмдүкү болгондон кийин ошон үчүн эсептебейм. Эгерде мен аренда минип жүргөнүмдө, анда эсептемекмин. 5000, 5000ден 5500ге чейин азыр аренда болуп атат. Бизнес класска азыр бутылкасын алып коюп. Жок, ичип таштап кетти. Так.
Ошондой турганда 5000ден 5500 чейин аренда болот. Мен айтып аткан суммалардан эгерде арендага алып иштесеңер ошондой. Өзүңөргө болсо, ошо мен айтып аткан реалий суммалар өзүңөргө калат тургандар. 15000 иштейинби, 20000 иштейинби. Айтор ошондой. Биринчи заказды алып келдик, пачинден буйруса, биринчи пачинден 975 рубль калыпты тургандар. Яндекстин комиссиясынан сырткары таза калганы ошондой. Анан уже отдельно эсептей бересиңер, анан сууңар барбы, мойкаңар барбы. Так, 1.43 коэффициентмен заказ түшүп атат. Жакын жерден 8 мүнөттү көргөзүп атат, бир аз пробка болуп атат. Жолки мен шотканы машинанын ичине калтырып койдум. Багажга салып коеюн. Жигиттер таанып калып кол көтөрүп атышат. Так. Ошондой тургандар. Бирок мындай да тургандар. Ар бир жанагындай медальдин эки бети болот демекчи. Ар бир иштин өзүнүн кыйынчылыктары бар, жеңил жагы бар. Ошолорду дагы эске алыш керек да. Жыргап эле Нургазы машинеде отуруп эле табат эмес. Бизнес класстын өзүнчө түйшүгү бар. Постоянно машинени жуудурабыз, постоянно сууларын карайбыз. Ковриктерин утуруп кургактап турабыз, эшигин ачып беребиз. Ишенсеңер кечке жүрө берип, ошентип эшигин ачып берип жүрө берип тургандар. Кечке чейин могу путтарыбыз былчылдап суу болуп калат биздинчи. Башка бизнесте иштегендердики кандай, меники лично ошондой да тургандар. Реагент болуп, путубуз чымыр шор сууну кечке карды төбөлөй берип, путтарыбызга карта болуп жанагы суунун немелери калып калат, издеричи. Носкилерибиз суу болуп калат. Ошондой нюанстары бар тургандар. Анан кийин бир жагын эле элестетип эле, о, кайф экен деген менен эки жагын тең ойлонуштуруш керек. Башка класстарда болсо, бизнестен башка комфорт плюс, комфортто да эшигин ачып бербейт, алар кечке машинеде отурат, почти машинеден түшпөйт деле аларчы. Алардын постоянно путтары куруп, анча-мынча кирип болуп, неме болсо башы деле оорубайт мисалы үчүн. Айтып атпайбы, постоянно бизди тайный покупатель чыгып текшерет. Ошондой нюанстары дагы бар. Ошолорду сөзсүз түрдө эске алгыла. Бир жагын эле ойлой бербегиле, кечке эле жакшы акча табат экен деп. Ошолорго чыдайсыңарбы? Путуңар суу болуп, монтип карта болуп жүргөнгө чыдайсыңарбы? Анан ошолорду неме кылып туруп, бир чечимге келгиле. Кеттик анда тургандар. Экинчи заказ Светной бульварга түшүптүр. 8 километрге 37 мүнөт жүрөт экен пробка. Экинчи заказды 43 мүнөт дегенде алып келдим. 1.40 канча коэффициент менен берди эле. 1911 рубль болду. Обязательно мындан 30%-ин скидывать этебиз, калганы тазасы бизге калат тургандар. Ошондой. Анан кийин урматтуу жеңелер, эже карындаштар, сиздерден өтүнүч, сураныч. Күйөөңүздөрдү эмнеге могу блогердер таппай атасың деп урушпагылачы. Силерден өтүнөм. Күйөөңүздөр ачууланып чыгып алып эле өчүн бизден алып атат. Анан антип көрсөтүп, биздин катындар таксинин тысын билбейт, үйгө келсек антип айтып атат, мынтип айтып атат. Силерден сураныч, антпегилечи, пожалуйста. Көрдүңүздөр го. Ар бир тарифтин өзүнүн жанагындай таба турган деңгээли бар тургандар. Экономдуку башка, комфорттуку башка, комфорт плюстуку башка, бизнестики башка тургандар. Эгерде бизнесте иштегендер монтип салыштырсаңар болот да, бир аз Нургазы мындай эле иштеп аттыр, мен күйөөм чачып. Атак калгандары тургандар, чын салыштырып антип уруш кылгандын кереги жок. Ошондой кеттик анда дальше видеону уланталы. Кыргызстанга передача бере бериш керек эле. Жигиттер стористен жазып калды, ала кетебиз деп. 741 копия. От души балдар, чоң рахмат. Жолдо күтүп туруп жарым сааттай. Кичинекей патрубка бар эле, машинанын запчасы. Ала кетишти, ушинтип өтөн жайда бири-бирибизге поддержка кылып турсак жакшы да тургандар. Бири-бирибизди чукубайчы, ушундай. Кеттик анда видеону да уланттык. Так, тургандар, 3-чү заказ. 28 мүнөттө 1843 рубль болду. Көпчүлүк эле айтып калат да тургандар. Так, машинеге мешать берген жокмунбу? Нургазы, сен только ушундай будний жанагындай күндөр иштебей эле пятницадан баштап иштейсиңби депчи. Так, понедельник, вторник күндөрү тургандар. Жанагындай иш бир аз азыраак болгон үчүн основном ал күндөрү мен чыгып алып реклама тартам, видеолорумду монтаждайм.
Ошон үчүн ал күндөрү чыкпайм туугандар. Иштеримди бүтүрүп алып туруп, четверг, пятница, субботадан баштап воскресеньяга чейин бодро иштейм. Чтобы калган күндөргө дагы мындай жанагындай неме болуш үчүнчү. Анан Нургазы только эле пятница күндөрдү эле көргөзө бересин деп туура эмес туугандар. Эми разница ашып кетсе бир 5000 болушу мүмкүн. Будний күн менен жанагындай пятница, суббота күндөрдүкүчү 5000, 6000 болсун, ладно. Иштесе болот, бирок андай жанагындай иш жок болуп жанагындай болуп калат деген тема эмес туугандар. Өзүм ошондой понедельник, вторник күндөрү чисто үйдөгү рабочий күн катары эсептеп, үйдөгү иштеримди бүтүрөм. Четвергтен баштап туруп, кайра таксини бодро таксиде иштеп алам туугандар. Ушундай кеттик анда дальше ишти кылалы. Бүгүнкү күнгө 3-чү заказды бүттүк. Так, мынакей бизнес класста эле иштеш оңой дейсиңер. Карагылачы, могу туфлине реагент жеп эмне болуп кеткен. Чыкканыма 3 саат болгон. Азыр бир моундай сапаги алдым. Подошвасы бийигирээк 4000геч. И носки. Подошвасы бийик болуп калды деп фотоконтроль өтпөй калышы мүмкүн. Постараемся только ночью работать дегендейчи. Ушул бизнес класста кышындасы эшик ачкан эң минус тарабы ушул. Буттарым былчылдап суу болду эле. Башка сапаги алып үйгө келип эскилерди ыргытып бир аз чай ичкенче бай үчем тамак кылып койгон экен, как раз келсем. Азыр тамакты жеп алып дальше улантабыз буюрса саат 11 болуптур. Ушундай айтам. Кеттик анда дальше. 3 заказ кылып 3600 иштедим эле. 4000ге сапак алып пока что 0,0 болду ушу мененчи. Так, моундай жырмынчы заказ чөтөт. 47 километрге. Троискке барат экенбиз. 46 километрге. Троискке келип калдым туугандар. 4-чү заказ. 41 мүнөттө келдим. 2481 рубль. Бир промокодум бар эле. Ошону жаак алдым, далерак заказга депчи. 3 сааттык. Эми азыр бирөөлөр жаман болот эми. Нургазы 40 мүнөттө 2,5 миңге апарып атат депчи. Эми бул чындыкта, бул реальность туугандар. Реальный нерсеге реальныйраак караганды үйрөнүш керек адамчы. Анан бизде эми жанагынтип 300, 400 миң, 500 миң табам деп айтып атасыңар деп атпай, билбейм эми аны ким айткан. Менин го лично айткан эмесмин. Эми мен лично туугандар эми 400 миң, 500 миң таппасам да, бирок 300 миң точно табам. Менде башка айла да жок туугандар. Неге дегенде, мисал үчүн алып келсек, машинемин оплатасы айына эле 160 миң, квартплатамдан 40 миң, уже эле 200 миң болуп атабы туугандар. 3 балам менен бул жерде келинчеги, мен өзүм өзүбүз жашайбыз. Айла жок, неме кылыш керек болот туугандар. Жашаш керек да, продукт алыш керек, аны муну кылыш керек. Айла да жок да туугандар. Анча акча таппасамчы, менчи просто мен мисал үчүн силерден сурабайм да, акча бергиле депчи, башкалардан сурабайм да, же көчөдө бирөө жардан сурабайм да. Айла жок да, иштеш керек да, тытыныш керек, кылыш керек. Ошондой туугандар. Бул реальность. Эгерде мындай кимдир бирөө ишенбей атса, пожалуйста, бизнес класска өтүп иштеп көргүлө. Действительно эле ушундайбы депчи. Мен таксиден таза бир 150 миң табам. Бензин, аны мында сырткары 150 миң, и реклама ар жак бир жактан да бир 150 миң табам да. В среднем 300 миң, андан көп вряд ли. Өзүм деле ишенбейм, ача андан көп айтсамчы. Чынына келгендечи. Ошондой туугандар. А так жашоо жок да, 300 миң таппасам. Балдарым үйдө отурат, ады багыш керек, квартплат бериш керек, машинени төлөмү дегендейчи. Анан кийин чыгып алып 400 миң, 500 миң. Пожалуйста, чыгып тапкыла. Эч кимди кармаган жери жок, мисалы үчүн. Ишенбей атасыңарбы? Чыгып попробуйте этип көргүлө. Эгер возможность болсо, возможность жок болсо, зачем аны бир башка бирөөнү күнөөлөпчү? Чын, убагында мен деле экономда иштегем, комфортунда да иштегем, комфорт плюсунда да иштегем. Ушундай туугандар. Бул реальность.
Мен мактанган жерим жок. Мактанган кандай болот билесиңер? Мактанганда көрдүңөрбү, мынакей мен күнүнө 300 000, 400 000 табып атам, мынакей деп мактанат туугандар. Мен айтып атам. Айтып берип атам деп айтканда. Билесиңер, кичинекей кезибизде бир нерсе конфет алып алсак, мына көрдүңбү меники, мынакей деп мактанчу элек. Ошол мактанганга келет туугандар. Анан биздин айтып берип аткан нерсебизде да мактанып атат. Мактанган эмес. Возможность элдер көрсүн, кылсын, жөн эле жарантип жүрө бербестен көрсүн мындай башка уровеньдерди дагы депчи туугандар. Ар бир нерсенин мындай деңгээлине жараша акча табат экен да, бул таксидечи уровеньине жараша. Ар биринин өзүнүн оңой жагы бар, кыйын жагы бар. Ошону туура кабыл ала билгиле туугандар. Ушундай. Мен уруш талаштан такыр алысмын. Жанагынтип комментарийде да уруш талаш кетип атат. Эгерде ким комментарийде жанагынтип жалган маалымат таратып, андай кылып атат, мындай кылып атат деп туура эмес эле маалымат чыга тургандарды полностью блокировкалайбыз туугандар. Кереги жок уруш талаштын. Өзү кыргыз аз элебиз. Анан кийин өзү аз эле калп болуп анан бөтөн жерде мушташ тутушайлы эми. Кимге пайда, кимге зыян. Ошон үчүн анча нерсеге чындыкка мындай тике караганды үйрөнөдү. Чындыкка тике караган. Держитесь левой полосы, а затем поверните налево. Андай кылып атат, мындай кылып атат. Так не пойдет. Чында кеттик дальше. Турап койгула. Красногорск деп дагы бир мощный заказ түшүп атат. Так, вроде да. Да? Привальная же, да? Не наш. Не наш. Ёпта, не наш, да. Наш не наш, болду отуруп атышат го. Bir saat 9 minut, daha bir жирненький заказ. Bir kança KFC etmeni aldım, что-то esimde dile kalmaya kaldı. 1 saat 9 minutта 3496 рубль. Вот, ушуну мактанса болот. Мисалы үчүнчү мына көрдүңөрбү 1 саатта 3,5 миң рубль калып келип койдум депчи. Бирок мен андай кылбайм туугандар. Бул мактана турган иш эмес, же болбосо биз жаш бала эмеспиз. Эми серьезный эле адамдар жана мактанап сактанат деген уже ал 5 саатта мындайча айткандачы. 1 саатта канча километр жүрдүм? Бер жакка чейин 40 эле, нар жактан бир 55-60 километр жүрдүм. Чын 1 сааттачы. 1 саат 10 минутта точнеечи. Красногорскка келдим. Домой менен келаттым эле. Жакшы болду. Тем более промокод менен эле да 1 рубль алды бул заказдан. 3494 рубль таза калды бул заказданчы. Промокод түгөндү, же түгөн электи бир карап коеюнчу. Шереметовага келип калдым туугандар. Билесиздер. Легендарный Шереметова. 34 минутта келдим. Завершить 2346 рубль. Жарым саатта домой менен келдим эле. Эми очередке койбойт. Шаарга түшүп эле сразу Внуковага заказ түштү. Аэропорт Внуково. 40 километр 44 минут деди. Ошо коэффициент менен берди. Көрөбүз аз канча барабыз. Внуковага келип калдым туугандар. Внуковага келип калдым. Кечки саат дедим. О таңкы саат 6:30 болуп калды. 43 минутта келдим. 43 минутта 2413 рубльге келдим туугандар.
Жақсы келіп алдым Вунуковаға. Hazır Вунуковадан біреу келіш керекілер. Шуларды ала кетейін дағы. Анан көрөбүз. Дальше еш қандай болады. Так, мына кетіп оғандар. Ошентип үйгө да жетип келип калдым. Таныштарды. Как раз аэропорт Вунуковага баргандан кийин аэропорттон чыгып калышты эле, вовремя барып калган экенмин. Аларды үйүнө алып барып таштадым. Антиминт алар менен чай пай ичип отурчу саатта 9:30 болуп кетти. Так, бүгүнкүгө болгону 8 заказ кылыпмын туугандар. 8 заказ кече күнү саат 5:30-6:00 баштадым эле, саат 9. Бүгүн жаман көп зарылам жүрүп койдум. Мынчалык жүрүп өттүм. 8 заказ 12ден кийин 6000ге, жок, 12ден кийин 8000ге иштепмин. 7902 рубль, точнее. 12ге чейин 6100 иштеген экен. Ошондо дагы 14000 иштепмин. Бүгүнкү мен колдон келишинче ушул билбегендер билсин деп аракет кылып атабыз. Бияктан Корея, Мария, бүт жактан балдар жазып атат, сурап атат, колдон келишинче айтып берип атабыз. Ошондой бүгүн өтө катуу чарчап калдым. 15 саат, 16 сааттан бери зарылып жүрөм. Эми күчөдө көрүшкөнчө.